жатасыңар, достор? А мен жакшы эмесмин. Кечүүдөн бери тишим ооруп жатат. Кандайсыңар, достор? Салам! Барыңардын маанайыңар кандай, достор? Каникулда жыргап эс алатасыңарбы? Анан түшкө чейин уктап, шашпай туруп. Раяна, сен эфир башталды да айтып койбойт белең. Не болду сага? Не болду? Тишиң ооратабы же бетиң ооратабы? Не болду? Ооба, кечүүдөн бери тишим ооруп жатат. Кечиргиле, достор. Бүгүн эфирде алып бара албайт окшойм. Ооба. Достор, силер бир аз күтө турасыңарбы? Биз тиш докторго Раянаны апарып келейин, жүр. Тиш докторго барып, тишин көргөзүп келели. Тиги, жок, ооруган жок меники. Кичине эле ооруп атат. Убакытты созбой, эфирде улантып берели. Тиш докторго барбай эле койсок болот. Досторду күттүрбөй, достор. Раяна, негизи деген тиш оору деген аябай жаман, анан дагы күчөп кетсе мындан дагы катуу оорутат, билесиңби? Жүр, андан көрүүчү барып келе коелучу тиш докторго. Ооба, Нуржанжы, мен Раяна, сен тиш доктордон коркуп атат окшойсуң. Жок, неге коркмок элем? Анда жүрү барып келе коелу. Досторубуз дагы түшүнүп атат, күтө турабыз деп атат. Жүр барып келе коелучу. Жок, Нуржанжы, мен ооба тиш доктордон аябай корком. Стөлдүн үстүндө турган каражаттар, анан эшикте турганда тыз деген үндөр чыгат го. Жүрөгүм дирилдеп кетти. Ой, Раяна. Анан дагы бизди көрүп жаткан достордун арасынан тиш доктордон корккондор дагы бар болсо керек, достор, Тиш доктордон коркосуңарбы? Бирок, достор, тиш доктордон коркпой эле койгонуңар оң. Анткени тиш доктор дагы бизге окшогон эле адам да. Анан дагы билесиңерби, достор, азыркы учурда тишти бат эле оорутпай, сонун кылып дарылап койсо болот. Ошондо чын эле оорутпайбы? Ооба, чын эле оорутпайт. Негизи тиш докторго барсаң, эч нерсени дагы сезбей эле каласың, Раяна. Андыктан тиш докторго баргыла. Анан дагычы, достор, билесиңерби, эгерде тишиңер ооруса, Раянадай болуп, кечке жүрө бербей, эртерээк баргыла. Тишиңерге кичине эле курт түштүбү? Демек, тиш докторго барыш керек. Мындай учурда көп оорутпайт, кыйналбайсыңар дагы. Мен ошондо дароо эфирден кийин дароо тиш докторго барайын, Ооба, албетте тиш докторго барышың керек, антпесең күчөп кетет да, Раяна. Достор, билесиңерби, эгерде силер ай сайын тишиңерди тиш докторго көргөзө турган болсоңор, эч качан тишиңерде көйгөй пайда болбойт. Нуржанжы, кечке тиш доктор жөнүндө сүйлөшүп жүрүп, манайымда түшүп калды. Келиңиз андан көрө бат-баттан көңүлдү көнүгүү жасай бейли. Мейли, анда көңүлдү көнүгүү жасаса жасайлы. Башкысы сенин тишиң оорубай калса эле болду. Келгиле, достор, анда бардыгыбыз тең чогуу көңүлдү көнүгүү жасайбыз. Кеттик. Салам, достор, биздин көңүлдүү көнүгүүгө кошулгула. Кеттик анда эмесе. Колдорубузду белдерге жайгаштырабыз. Азаматсыңар. Жана баштардан баштайбыз. Колдорубузду ийиндерге жайгаштырабыз. Жана баштайбыз. 1, 2, 3, 4. Артка. 7, 8. 5, 6, 7, 8. Азыр болсо, достор, эки тарапка ийилебиз. 1, 2, 3, 4. Азыр болсо, достор, дал ушундай кыймылдарды жасайбыз. Даярсыңарбы? Кеттик. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Рок-н-ролл дүйнөсүнө саякат. Азаматсыңар, достор. Биздин артыбыздан кайталап атасыңарбы? Анда эмесе улантабыз. Кийинки кыймыл аракеттерибиз бутка жана колдорубузга болот. Анда эмесе баштадык. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Азаматсыңар. Эми, достор, бизде эркин кыймыл. Каалаган кыймылды жасайбыз. Даяр болсоңор, кеттик.
Достор, ушу менен биздин көңүлдүү көнүгүү аяктады. Саламатта калгыла. Нуржанжи, сиз болсочу көзүңүздү ирмебей канча мүнөт тура аласыз? Мен деген билбейм. Аны деле эсептеп көрбөптүрмүн. Эмне үчүн сурап атасың? Биз болсо мектептен канча мүнөт көзүбүздү ирмебей тура алабыз деп ойногонбуз да. Анан сен канча мүнөт тура алат экенсиң? 10 секунд эле. 10 секунд эле? Аябай аз го, биз анда деген көзүбүздү көпкө чейин ирмебейинче тура албайт окшойбуз, Ооба, жөн эле ирмебейт болушубуз керек. Бул ирмегендин дагы башка функциялар бар болуш керек. Балким. Эгерде башка функциялары бар боло турган болсо, кандай функциялары бар болот экен? Балким эмне үчүн ирмегенин сурап көрөбүз? Биз эмне үчүн ирмейбиз? Ай, жумулуп кетти. Кана, канча мүнөт болду? Каяктагы мүнөт 10 эле секунд болду. Менимче 10 мүнөт болгондой эле болду. Кандайсыңар достор? Биз канча мүнөт ирмей албай тура алат экенибизди карап жатканбызда. Адил, сен көпкө чейин ирмебей тура албайт экенсиң, Ооба, көзүмөн жаш да чыгып кетейин деди. Негизи биз эмне үчүн ирмейбиз? Кызык, Силер кандай ойлойсуңар, достор? Көзүбүздү желдетип турсун деп. Телефон кечке карай берип, чарчап кетип ирмей беребиз. Көзүбүздүн ичи сууланып туруш керек. Жумуп коюш керек да. Шамалдан көзүбүз кытышып кетип, ирмей беребиз. Биздин денебиздеги бардык мүчөлөрүбүздү жөн жараткан эмес. Бардыгынын өзүнүн функциясы бар, ал функциялар бизге керек. Биз жөн гана ирмебейт экенбиз, достор. Ирмөөнүн дагы пайдасы бар. Биздин көзүбүз жакшы көрүү үчүн жылмакай болуп турушу керек. Көзүбүздү ирмеген сайын жаш бөлүнүп чыгып, тазалап, нымдап турат. Бул бөлүнүп чыккан суюкту көзүбүздү кычкылтек менен камсыздап турат. Биздин жашыбызда бактериялар менен күрөшүүчү элементтер дагы бар. Алар ар кандай инфекцияларды алдын алат. Силер байкасаңар керек. Кээде биз көбүрөөк ирмеп баштайбыз. Эгерде биздин көзүбүзгө чаң же вирус кирип кетсе, алардан кутулуу үчүн көзүбүздү бат-баттан ирмейбиз. Силер көп убакытка чейин ирмебей турган адамды билесиңерби? Ал индейц Ананд деген адам болгон. Анан 1 мүнөт дагы эмес, 1 саат 31 мүнөт көзүн ирмебей рекорд курган. Адил, бул абдан зыян. Көпкө чейин ирмебесек, көзүбүзгө вирус, бактерия кирип кетет. Достор, эмне үчүн көзүбүздү ирмейбиз, биле алдык. Анда силер менен коштошобуз. Жакшы калгыла. Жакшы калгыла. Достор, биздин эфирибиз дайыма эмнесиз болбойт? Албетте коноксуз. Ооба достор, бүгүн дагы бизге маек төрүбүзгө жылдыздуу коноктор келишти. Алар кимдер деп турган болсоңор, бизге бүгүн жалаң мырзалар келди айтмакчы достор. Алар жөн гана мырзалар эмес, эң таланттуу футболисттер. Анда бүгүн бизде мейманда Абдыкеримов Тариел, Толкунбеков Имамидин жана ошондой эле машыктыруучусу Доспаев Максат конокто. Кош келиңер, коноктор Арстан футболдук клубунун келишти. Арстан футболдук клубунан келишти. Саламатсыздарбы? Саламатсыздар. Кандай келип алдыңыздар ысыкта? Жакшы. Анан каникул башталып калды. Кандай эс алып атасыңар? Каникулда дагы футболду токтотпой ойноп жатасыңарбы же силер дагы эс аласыңарбы? Жок. Күчтүү болуш үчүн эс албай тренировкалар кылыш керек ошо. Тренировкаларга көбүрөөк барып ошо. Убакыт болгондо эс алып коелу. Анда машыктыруучу Доспаев Максат агабызга сөз берели. Жайы бою сиздер дагы кандай эс албайт экенсиздер да? Августта эс алабыз, перерыв болгондо. Азыр чемпионатка дайырланып атабыз, экинчи группа.
турнирге көлгө даярданып атабыз. Жакшы экен, анда өзүңүз тууралуу тааныштырып айтып өтпөйсүзбү? Биздин кичинекей бөбөктөрүбүзгө футболго кызыккандарга кызык болсо керек. Максат Серикович болом, өзүм воспитание Кыргызстанда болом, өзүм мастера спорта Казакстанда ойноп келдим, высший лигада. Мастера спорта Казакская республиканы алганмын. Чемпион болгом Казакстан чемпионатында. Эң сонун экен. Анан кийин ушу мен футбол менен уже жашым кетти да. Футбол менен балдарга мен алган баарын балдарга өсүрүп даярдам келет. Демек, сиз кичинекей кезиңизден эле футболду ойночу экенсиз да? Ооба, менин бир иним бар. Иним бар, анан байкем бар. Казакстанда болуп тренировка иштейт тоже. Эң сонун экен. Анда балдар, силер дагы биздин конокторго өзүңөр тааныштыра кеткиле, Канчадан бери барып жатасыңар, канча жаштасыңар? Мен атым Толкунбеков Мамедин. Мен 3-чү класстан бери барам футболго. Ошондо азыр канчанчы классың? Азыр 9-чу класс болом. Демек 6 жылдан бери, сонун экен. Мен Абдукаримов Тариел. Футболго 6 жылдан бери максатка барып келем. Келечекте футболист болуп келет ушу. Эң сонун экен. Анан кечээ жакында эле Кыргызстан менен Малайзиянын беттеши болуп өттү. Силер бардыңарбы? Стадионго же болбосо телефон аркылуу же телевизор аркылуу көрдүңөрбү? Мен телевизор аркылуу көрдүм. Мен кечээ достор менен барып келдим матчка. Кыргызстанга болеть эттик. Утканга кичине жетпей калды, бирок жакшы бир-бир. Сиз Агай бардыңызбы? Жок, бара албадым. Барганда ал жакта атмосфера кандай болду? 17 миңден ашык киши келди. Атмосфера абдан жакшы болду. Кыргызстанга көп болельщиктердин баары эле кыргыздар болду. Ар бир минута сайын Кыргызстан болельщиктери матч бүтөйүн дегенге чейин болеть этти. Анан бир суроо бергим келип атат да. Ага чейин футбол башталардын алдында бардык көрөрмандардан суранып кетишти эле, аркаңарга таштанды таштабагыла, тартипти бузбагыла деп. Алдыкта тартип кандай болду? Анан акырында таштандыңарды ала кеттиңерби? Ооба, албетте таштандыларды ала кеттик, баарын чогултуп кеттик. Өзүбүздүн стадионубузду таза сакташыбыз керек да. Эң сонун экен. Кайсы мамлекеттерге барып келдиңиздер? Бухарага барганбыз, Казакстанга, скоро Азербайжанга барайын. Эң сонун экен. Бул алдыда турган кубокторду ошол жактан алып келген окшойсуңар да. Айтып бере кетсиңиздер. Буну Казакстандан алганбыз, буну Таластан, буну Бухарадан алганбыз. А булчу? Бул Таластан болду. Эң сонун экен. Анда ошондо бул футболдук кубоктор чоңдугуна жараша биринчи орун гран-при деп бөлүнөбү же болбосо андай деле эмеспи? Бөлүнөт. Чоң, эгерде чоң болсо бул гран-при, кичирэк болсо бир. Кызык. Алдыда кандай пландарыңыздар бар? Пландар деле жок, күчтүү болгонго аракет кылабыз. Кыргызстанды чемпионат мира алып чыгып. Агай, пландарыңыздар болсо керек, балким дагы алдыда мелдештерге даярдап жатасыздар. Ооба, даярданып атабыз. Кыргызстан сборныйга балдарды даярдап чыгарып, ушу мен кечээ сборныйда мен өзүмдүн иним ойноду кечээ. Арен Шашенбеков, мен өзүм воспитанием. Кечээ Кыргызстанда экинчи таймда чыкты. Арен Шашенбеков. Өзүм чоң ойноткон балам ал. Менде 9 балам бар сборныйда. Чоң өзүм кичен кезден бери даярдап келген балдарым. 9 балам азыр бар, ойноп жүрөт. Алар азыр Кыргызстандын башкы курама командасында. Юношескийде. 19 жаш, 20 жашка чейин ойноп атышат азыр. Сонун экен. Негизи эле ушул футболдук карьера кайсы бир учурга келип токтойт эмеспи? Бул канча жашка чейин күч бере алышат? Берет, питаниядан зависит этет, ден соолугунан өзүн антып даярдайт. Анан кийин тренировка восстановлениянан ошо баарын жакшы бала өзүн кантип карайт, ошону башталат биринчи очередь. Восстановление болот, кантип эс алат, кантип питание кармайт, өзүнүн задача койгон иси ошону өзү аткарса, футболист болот профессионал. Жөн тренировкага келип жүрүп, анан кийин үйгө барып уктап, эс алып, анан футболист болбойт. Биринчи очередьтен өзүнүн ден соолугун караш керек. Биринчиси восстановление болуш керек.
анан өзүн жакшы караш керек. Мисалы үчүн дүйнөлүк футбол жылдызы Роналдо 38 жашта болсо дагы азыркы учурда деле өзүнүн актуалдуулугун жоготпой келет, дагы деле футбол талаасында жакшы ойнойт. Ал эми Кыргызстанда дал ушундай болгон Роналдодай болгон футболисттер барбы балдар? Же болбосо канча жашка чейин биздин футболисттер кармалып атат азыркы учурда? Мына Байматов 15 жашында высший лигада ойноп баштады. Мен 19 жашымда вышкада высший лигада ойнодум. Байматов азыр канчада, албасам 37 жашта ойноп атат. Эң сонун экен. Ден соолугун карап, питаниясын караган үчүн ойноп атат азыр дагы. Эң сонун экен. Балдар, силерге кайсы футболист жагат? Дүйнөдөн жана ошондой эле Кыргызстандан? Кыргызстандан Гүлжүгүт Алпов жагат. Дүйнөдөн Месси, анан Роналду. Месси, Роналдодон ким болгуңуз келет? Экөөнүн бирөөсүн тандай албайм, бирок экөө тең жагат да. Мага дүйнөлүктөн Криштиану Роналду жогот, а Кыргызстанда Мирлан Мырзаев жогот. Сонун экен. Анда силер Мессинин көрманысыңарбы же Роналдонунбу дегенде эки жакка тең кошулуп кете берет экенсиң да? Талашпай алар менен. Экөө тең дүйнөдөгү эң жакшы футболисттер да ошондуктан. Алардын кайсыл сапатын өзүңөргө сиңирип алсак дейсиңер? Мисалы үчүн Криштиану Роналду күндө машыгат экен, машыгууга баргысы келбесе дагы ал өзүнүн формасын кармаш үчүн. Силерде дагы кандай? Мисалы үчүн ал ашыгы менен машыгып атпайбы? Роналдунун дисциплинасы абдан жакшы. Мен да ошого аракет кылам, дисциплинированный болуш үчүн. Мессиден болсо, Мессинин дриблинги жакшы, ошондой болгум келет. Сенчи? Роналдонун питаниясы, диеталары жакшы, физически даярданат ошол. Демек силер дал ошол Роналдунун ушул сапаттарын үлгү тутасыңар, эң сонун экен. Ал эми футболдук клубтарга келе турган болсок, кайсы клубка көбүрөөк болейт этесиңер? Көрмаңында кыласыңар? Мен Реал Мадридке. Реал Мадрид. Экөөңөр теңби? Сонун экен. Эмнеси менен жагат ал группа? Ал футболдук клуб. Реал Мадрид көп жылдан бери Лига чемпионовторду утуп келет, өзүн жакшы көрсөтөт. Акыркы минуттарда гол сайганда ар дайым өзүнүн маанайы көтөрүлөт да. Ушул жагат. Реал Мадрид утулбайт, анан ошо алар күчтүү команда, Королевский клуб деп коет. Алар биринчи кайгырып баштаганда деле, бирок алар акыркы натыйжадан колдон утуп кетишет. Баары бир деле көрөрмандарды кайгыга салбайт экен да. Жакында эле менин билишимче Реал Мадридке Мбаппе келди окшойт, Анын келиши силерге кандай болду? Күтүүсүз болдубу же күттүңөр беле? Күткөнбүз биз 4 жылдан бери. Демек сүйүнгөн экенсиңер да аябай. Мбаппенин эмнеси силерге ала турган кандай үлгүлүү сапаттары бар? Скорости, техника. Сенкичи? Скорость, техника, анан реализация көп голдорду саят да. Өзү моменттер создавать этет. Ошондо гол сайганып жагат. Эң сонун экен. Агай, буга чейин негизи 9 тарбиялануучу бар деп калдыңыз, Жалпы негизи эле азыркы учурда канча бала келип жатат? 9 бала булар эми даяр балдар да. Уже даяр курама команда. Даяр эмес келип жаткан балдар канча? 30тан көбүрөөк бар. 30тан көбүрөөк. Аларга кандай шарттар менен маршруттарасыздар? Мурда бюджетте, мурда ГОСТо иштеген мен. Азыр баарын алмаштырып, баарын часынып салды. Мурда ГОСТо иштеп, мэрияда Бишкектин иштеп жүрдүм. Чемпион, трехкратный чемпион Кыргызстан болгом мен. Сборныйда маршруттырдым Бишкектин курама командада. 14 жашка чейин 2018-жылы чемпион Кыргызстан болгом. 2019-да чемпион болдук. 3 жыл подряд алдык. Историяга калабыз. Эң сонун экен. Балдарды кантип тандайсыздар? Балдар тандайт, талантка даярдап, иште тренировка кылып, машыгып, аракет кылган балдарды тандап алам өзүм. Демек канча жаштан баштап билинет балдардыкы? Балдар 9-10 жашынан билинет. 9-10 жаштан баштап аласыздар, Алардын кандай мүнөзүнө көбүрөөк карайсыңарбы, же болбосо табигаттан берилген талантына? Желаниясына карайм. Табигаттан эмес, желаниясына. Желаниясына караганда бала иштеп, тренировкасы, аракет любой баланын футболист кылса болот. Аракет кылган балдардан. Эң сонун экен. Негизи эле ошол Кыргызстандын футбол тармагы жаңыдан өнүгүп келе жатат десек болот. Анан дагы эң жакшы кабар, жакында эле Кыргызстандын футбол багытына мурдакыга салыштырмалуу 10 эсе көп акча бөлүнүптүр. Негизи эле футболисттерге кандай көбүрөөк акча тапкан маанилүүбү?
жакшы мыкты футболист болуш үчүн? Азыр зарплата бар футболисттерге жакшы. 2-3 жыл мурун караганда азыр жакшы. Карабалта, Кыргыз алтын мужда зарплата баштаган футболистке $100 болчу, азыр көбүрөөк. Азыр эң аз алган $2000 болот Кыргызстандын ичинде. Эң сонун экен. Силер дагы дал ушундай болгон айлык акыга иштеңер келсе керек да. Биринчи футболист болуш керек. Андан кийин акча биринчи маанилүү эмес да азырынчачы. Жакшы өзүңөрдү өнүктүрүп алышыңар керек, Сиздерде кандай эрежелер бар? Эреже. Тартиптер, мисалы үчүн кечигип келсеңер, балким агайыңар жазалашы мүмкүн, же болбосо туура эмес ойносоңор балким жазалашы мүмкүн. Тартиптер барбы негизи эле? Тренировкаларга кечигип келсек, полядан кичине чуркайбыз, анча кругда. Оюндарда ошибка кылсак агай кыйкырбайт, мындай туура кылышты айтып берет, кандай туура кылыш керек. Аны угабыз, анан туура кылганга аракет кылабыз. Футболго кантип кызыгып калдыңар? Мен футболго айылда жүргөнүмдө ал жакта поля барчу, поля бар болчу, ошол жакта күндө кечинде балдар менен чыгып ойночу элек, 5 жашымда. 5 жашымда ошол менен ойночу элек. Анан шаарга келгенде байкем экөөбүз 2016-жылы чемпионат Европаны көргөнбүз. Ошол жакта биринчи матч Франция, Румыния ойногон, ошол жактан Франция, Румыниянын матчын көрүп футболго кызыга баштадым. Эң сонун экен. Анан негизи эле баардык тармакта биринчи атаган, биринчи ошол өзүң каалаган жумушту аткарганда сөзсүз түрдө эсиңде калат да. Силердин биринчи жолу беттешке чыкканыңар эсиңердеби? Жана ошондой эле биринчи гол киргизгениңер. Кандай сезимдер болду эле? Неожиданный чувство болуп кетет. Өзүң кандай контролдой этет экенин билбей каласың. Өзүңдү Роналдо сезип кетесиң. Роналдо сезип, Месси сезип кетесиң. Сендечи качан киргиздиң эле ошол голду? Канча жашыңда? Ошо 3-классында болуш керек. Биринчи келгенде голду киргиздиң, сонун экен. Сенкичи? Мен киргизгенде голду артымга карасам, команда мага чуркап келип атат. Алардын счастливыйын көрүп туруп, мен дагы өзүмдү Роналду сезип кеттим, жүрүп алар менен кучакташып. Роналдунун гол киргизгенден кийин өзүнүн бир ыкма эмеси бар эмеспи, мындай көргөзгөн көнүгүүсү силерде барбы андай? Жок, ойлоп да элек. Чет өлкөгө барып келиптирсиңер жакында эле. Негизи кандай экен чет өлкөгө барган? Сонун болуш керек. Менин оюм боюнча футбол ойноп атасыңар, өзүңөрдү өнүктүрүп атасыңар, жаңы таанышуулар жана ошондой эле Кыргызстандын намысын коргоп атасыңар, анан дагы саякаттап да жатпайсыңарбы? Эмнеси жакты силерге көрүп? Башка өлкөнү көрүп келген, башка шаарларды көрүп келген абдан жакшы экен. Алардын культурасын, маданиятын ошолорду көрүп, алардын футболу дагы абдан өйдө мааниде экен. Өтө жакшы экен алардыкы дагы. Ал жактан барып опыт алып келебиз көбүнчө. Сонун экен. Сагачы эмнеси менен жакты? Чет өлкөлөрдү айланганы, ал жактын красоталары, ал жака барып ойногон сайын, чет өлкөлөргө чыгып ойногон сайын опытныйраак болсоң, жакшыраак ойноп баштайсың. Кайсы өлкө көбүрөөк жакты? Бизге Бухара жакты. Бухара жактыбы? Сагачы? Казакстанда Алматы. Алматы жакты. Жакын арада чыга турган өлкөлөр барбы? Жакын бара турган? Азыр данный момент наоборот бизге келип атат. Азыр Өзбекстандын командалары баары 8-не келет. Эртең бүрсөнү башталат. Гөлдө болот. Биз айка барып алдык. Биздики чемпионат Кыргызстанда болуп атат азыр. Биздики вторник күнү башталат, Кубок Кыргызстана. Ошого даярданып атабыз. Андан кийинки айда 18-inde биз чемпионатка кетебиз, Кубокко. Сонун экен. Демек, жайында ал жактан барып футбол ойноп, анан көлгө да түшө келет экенсиңер да. Анан жакында эле биздин Кыргызстанда чоң стадион курулуп жатат. Бул кандай футболисттер үчүн жагымдуу жаңылык да, албетте. Бул кандай силерге дагы көбүрөөк мотивация береби? Ал жагынан бизге запрет коюлган. Бизге 2 жылдын ичинде бүтпөсө Кыргызстан отбор чемпионат мирага Азия ойнобойт деген. Биздин стадион мировойго түшпөйт деген. Азыр даже чемпионат Кыргызстандын чемпионатына физкультурный, Карабалта арды запрет, Кочкор атанын поляларын запрет кылды, ойнотпойбуз деп быйыл. КФС уже запрет кылып атат бизге. Уже между прожектор болуш керек, трибуна 2 бетине болуш керек уже.
АФК добро берип уже решение бербейт бизге. Эми мына окуу жылы аяктады, жургап кааласыңарча уктуп атсаңар керек. Анан жайында эмне кылып эс аласыңар, каяка барасыңар? Көлгө барып келесиз. Көлдүн эмнеси чыгат? Көлдүн суусу жагат, тунук, таза, туздуу. А сенчи? Мен деле көлгө барам го. Өзүбүздүн көлгө туризм Кыргызстанда абдан жакшы өнүгүп атат. А мектепте кандай аяктадыңар? Футбол менен ал эми окууну эч ким окуй эле койгула деп айткан жок да. Эмес. Футболду дагы, окууду дагы экөөнү тең алып кетип атабыз. А чейректер кандай чыкты? Кандай окуду? Кандай бүттүңөр окууну? Жакшы. 4-5 мененби же 3-4 мененби? 3-4 менен. Башкысы мыкты футболчу болсоңор болду дейсиңер да, Ооба. Сонун экен. Анда келгиле бул жакта камераны карап, досторго, ата-энелерге, туугандарга салам жолдосоңор болот. Ким баштайт? Мен апама, атама, чоң эне, чоң ата, үй бүлөмдөргө, досторума, классташ балдарга, кыздарга чоң саламымды айтам. Атама, апама жана чоң энеме ысык салам. Баары жакшы болсун аларда. Анан сыймыктан атат болуш керек, мен телевидениеден көрүп. Эң сонун албетте сыймыктанышат да. Агай сиз өзүңүз дагы досторго кайрыла кетсеңиз болот. Кандай балдар келип машыкса болот? Саламатсыздарбы баарыңарга. Ушул командамдын канча жылдан бери машыктап келип атам. Канча баланы чоңойтуп даярдап сборныйга чейин. Менин командама келсеңер, көп жакка биз чыгабыз турнирлерге. Казакстан көп жакта көрүп келдик. Тараз, Астана, Көкшетау, полный Казакстан кыдырдык. Көп жакка турнирге даярдап баарын өсүрөбүз. Футболист болуп, адам жагынан, ден соолугун чындап, дисциплина жагынан, биринчи адам жагын үйрөтөбүз. Балдарды биринчи очередь. Эң сонун. Атама салам айтам, Казакстанда байкеме, Казакстанда жүргөн чоң энеме, чоң атама. Сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Албетте Кыргызстандын желегин желбиретип, алдыда Кыргызстанды дүйнө чемпионатына чыгып, дүйнөлүк футболдук ареналарда ойноп калсын деп жакшы тилектигибиз менен сиздер менен коштошобуз. Ар дайым ден соолукта болуп, анан футболду өнүктүрө бергиле. Анда биз кийинки түрмөгүбүзгө өтөбүз. Кийинки түрмөк Тилимпоз түрмөгү. Ооба, келгиле достор, бүгүнкү Тилимпоз түрмөгүнөн кайсы сөздү чечмелейбиз, анда чогуу билели. Кандайсыңар биздин сүйүктүү достор? Кандайсыңар достор? Деле даярдык кандай? Жакшы, өзүңдүчү сынактан утулуп калам деп аябай толкунданып жатам. Деле сен толкунданба. Эң негизгиси өзүбүзгө тың болсок эле, угутабыз да. Турам? Саламдашууну жатырың да? Ооба, айтып берчи. Салам айтам карап турган көрүүчүң. Жайык болсун, жайган сен өрүшүң. Улуу кызды колдоп мында алгыла, көңүлүңөр бизге гана бөлүнсүн. Болсо, калыс тартууна кимдер барат экен? Роза эже, Канат агай, Темирбек агай деди го. Калыс тартууна жалаң каракылды какчарган адамдар барат турбайбы? Эмне дейсиң? Каракылды какчарган дейм. Ал эмнени түшүндүрөт? Экранды карасаң, азыр бизге достор айтып беришет экен. Кара кылды как жарган. Кара кылды как жарган мындай студиядан уялбаган кишилерди айтат, жана бийлеген, таланттуу. Аркага кетпеген күчтүү адамдар деп ойлойм. Кара кылды как жарган, ал таланттуу, көп нерсени билген адам деп ойлойм. Бул таланттуу, шыгы бар деген адамдарды айтат. Мааниси бул таланттуу адам дегенди түшүндүрөт. Аябай шыктуу адам деп ойлойм. Билбейт экенм. Кара кылды как жарган баардыгына бирдей калыстык кылган, эч кимге жан тартпаган деген маанини түшүндүрөт. Маселен, Бердиштей кара кылды как жарган адамды көргөн эмесмин. Тууганына да жан тартпайт. Десек, мында Бердиш баардыгына бирдей караган калыс адам экенин түшүнө алабыз. Балдар, кара кылды как жарган деген сөздүн мааниси түшүнүктүү болдубу? Кана, анда айтып көргүлөчү. Төмөнкү сөздөрдүн кайсынысы туура келет?
Жаны тынбаган эмгекчил адам. Баарына бирдей караган калыс адам. Боорукер адам. Эң туура балдар, азаматсыңар. Окууларыңарга ийгилик каалайм. Аделя, каракылдык какчарган деген сөздүн мааниси түшүнүктүү эле болдубу? Ооба, аябай түшүнүктүү болду. Демек, булар жакшы адамдар турбайбы? Бардыгына бирдей калыстык кылган, эч кимге жан тартпаган адамдарды айтып турбайбы? Ошон үчүн калыстар тобуна бардык мыктыларды алат да, болбосо баардыгы эле калыс боло берет да туурабы? Туура айтасың, Рома. Саатта карап көрсөң, сынакка кечип калбайлы. Убакыт болуп калды. Кел досторубуз менен коштошуп, сынакка жөнөй берели. Достор, кошкула, кийинки көрсөтүүгө чейин. Кошкула достор, мага ийгилик каалап койгула, катталганды унутпагыла. Лайк басканды унутпагыла. Жүрүчү. Мынакей достор, силер күткөн дагы убакыт келип жетти. Аябагандай досторубуз чыдамсыздык менен күткөн бул эмне? Оюн. Албетте. Келгиле достор, анда чогуу оюн ойнойбуз. Ал үчүн бизге байланышка чыгышыңар керек. Негизи оюн ойногон достор менен мага аябай жагат, асагачы? Досторго эле эмес, мага дагы аябай жагат. Себеби биз досторубуз менен жакындан сүйлөшө алабыз. Ооба достор, биз силердин үнүңөрдү укканды абдан жакшы көрөбүз жана ошондой эле чыдамсыздык менен күтөбүз. Биз бир суроо беребиз, дал ушул суроого жооп берсеңер, анда биздин Баластан каналынан белектерге ээ болосуңар. Ал үчүн кайсыл телефондорго чалыш керек, Райана? 0312 39 15 86 номерине чалсаңар болот. Ооба достор, дал ушул номерге чалгыла. Чалаардын алдында дагы бир жолу эскерте кетели. Сөзсүз түрдө бирдейиңерди текшергиле, анан дагы сыналгындын үнүн азайткыла. Ооба достор, туура. Сөзсүз түрдө сыналгындын үнүн азайтып койбосоңор, анткени бул жактан деген үндөр жаңырып, жакшы угулбай, башка көрүп жаткан биздин көрүүчүлөргө дагы кулактарын дагы ортуп жиберет да, Райана. Ооба, чамдагыла достор, сонун белектерге ээ болосуңар. Ооба достор, дал ушул биздин экранда көрүп турган телефон номерлер аркылуу бизге байланышка чыга аласыңар. Кайсыл өлкөнүн кайсыл аймагынан болбосун, сөзсүз түрдө. Ал эми бизде болсо кандай суроо бар? Суроону айтып өтөлү достор. Кайсыл жаныбарлар көзүн ачып укташат? Көздөрүн ачкан бойдон уктап калышат экен. Бизде болсо чалуу бар, кабыл алабыз. Саламатсыңбы? Салам. Ой, кандай, жакшыбы? Ой, кетип калды. Бизде кийинки көрөрманыбызды кабыл алалы. Саламатсыңбы? Алло. Салам. Ой, бирдигин текшербей калган окшойт, Райана. Ооба да. Достор, келгиле ойнобойбуз, ойнобой, жакшы чалабыз. Кана бизде кийинки чалуу бар экен. Кана. Салам. 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 Кайсыл жактан байланышка чыгып жатасың? Жана атың ким? Менин атым Назирке. Ой. Биздин досторубуздун баардыгынын бирдиктери жок калган окшойт. Жакшылап текшерип чалабыз, Кана саламатсыңбы? Кийинки көрүүчүбүздү кабыл алалы. Салам. Саламат. Кел таанышалы. Атың ким? Али. Али, бизге каяктан байланышка чыгып жатасың? Чүйдөн, канча жаштасың? 11. 11 жаштасың. Али, анда биздин сурообузга жооп барбы? Ооба. Кана айтып көрчү. Кайсы жаныбар көзүн ачып уктайт? Кайсыл жаныбарлар көзүн ачып алып укташат экен? Атпы? Ат деп ойлоп жатасың. Тилекке каршы ат эмес, ал сууда жашайт, Али. Али? Али бизден алыстап кеткен экен. Анда достор, сууда жашаган бул ким? Жана көзүн ачып уктаган бизде чалуу бар, кабыл алалы. Саламатсыңбы? Кел таанышалы. Атың ким? Керемет. Керемет. Бизге каяктан байланышка чыгып жатасың? Бишкектен. Азаматсың. Керемет. Канча жаштасың? 9. 9 жаштасың. Анда Райана суроону айтсын. Кайсы жаныбар көзүн ачып уктайт? Менин оюмча, мен балык.
Балыкты бойлоп жатасың, Азаматсың, керемет. Сени куттуктайбыз. Ооба, чын эле балыктар көздөрүн ачып алып укташат экен. Азаматсың, белегиңде иш күндөрү келип, УТРКнын кеңсесинен алып кетсең болот. Ал үчүн Жаш Гвардия бульвары 59 дарегине келесиң. Азаматсыңар достор, анда бүгүнкү кереметти куттуктайбыз. Анан жеңүүчүбүздүн урматына, дал ушул кереметтин урматына бизде сонун музыкалык чыгарма бар. Анда келгиле достор, бардыгыбыз тең чоңу клипти көрөлү. Кайдан келдиң, досум? Кайдан келдиң? Аксайдан келдим. Вау, сен Аксайдан келдиң бе? Чачыңды эмне алып коюшкан? Билбейм, өзү сап алган. Ким алды чачты? Ким Аксайда ажым, Алиштин мамасы. Аксайда жеңең алабы чачтын баарын? Ооба. Алиштин мамасы дейсиңби? Ооба. Ночуктун мамасы менен Алиштин мамасы. Канча сомдон алат чачты? Эме 100 сомдо. 100 сом. Сага жеңе болгон үчүн ал арзандатып берген жокпу? Ооба. 50 сом эле алып коет беле, сага жеңең экен го. Алиштин апасы болгондон кийин. Атың ким? Бай келди. Бай келди. Охо, бай бала турбайсың сен, Бай келип калган турбай биздин Баластанга, Нарын Аксайында букалар көп дейт, Жылкылар көп дейт, Канча жылкы бар силерде? Бизде 2 жылкы бар. 2 барбы? Бизде 4 үй бар. Уюңардан 4, Канча кой бар? Бизде 30 кой бар. 30 коюңар барбы? Бир коюңду барганда сойбойлу? Мага. Бир жакшы шашлык кылбайлы? Эң семизин соелу, кайсысын соесуң? Атаң сойбойбуз деп койсочу? Атам анда сойбой. Жо, бир экөөсүн эле кылабыз анан. Экөөбүз кой кайтарабыз, анан жөн эле жууп турабыз экөөбүз. Мен Аксайга алып барып кой союп бербей эле кой кайтартырайын дейсиңби? Аксайдагыларга салам жолдоп койчу, кимге салам айтасың? Менин досум бар Аксайда. Алиш, Нурчек, дагы менин эжем бар аякта. Аксам эжем, Таңсу, Бөбөгүм, Арке, Арузат, папа, мама, Байкем, Абилес Байкем. Ошолордун баарына салам, Салам берем. Аксайдан Бишкекке келген сайын бизге келип туруп макулбу?
Сен сонун бала экенсиң. Ана сен чачың кырк берген жеңеңе айта салам айтып койбойсуң же 100 сом алды чачың кырккан үчүн айтпай атасың. Айтам. Чачың кыркканын айтып кой. Жеңемге салам айтам. Алар бизге тамак куюп берет. Бизди деген карап турат. Силерди апаңдар бир жакка кеткенде сен карап турат, э? Сонун жеңең бар экен, чачың алып берет экен, силерди карап турат экен, тамак коюп берет экен. Ага да ысык салам айттык, э? Достор, жана Раяна билесиңби, негизи эле илгертеден эле кыргыз эли үйгө конок келсе кут келди деп аябай сүйүнүшкөн да мына биздин студиябызга дагы кут кирип, биздин конокторубуз дагы деле келип аткан учур. Анда кучак жайып конугубузду тосуп алалы. Эржанов Данияр бизде конокто. Кандайсың? Кантип келип алдыңыз? Жакшы. Өзүңүз жөнүндө тааныштыра кетсеңиз. Менин атым Эржанов Данияр болот. Комузду черткениме 2 жыл болду. Ошо. Өзүң канча жаштасың? Өзүм 13 жаштамын. Демек 11 жашта баштаган экенсиң, э? Сонун экен. Жакында каникул башталганда, жакында эле каникулга чыктыңар, окууну кандай аяктадың? Каникулда кандай эс алайын деп атасың? Жакшы. Окууну 4-3кө бүттүм. Каникулда кандай эс алгантасың? Каяка баргантасың? Каникулда көлгө баргантам. Көл эмнеси жагат? Көлдүн түшкөнү, үйлөрү. Сүзгөндү билесиңби? Жок. Билбейсиңби? Бирок үйрөнгүң келсе керек, э? Анда деген биз сөздү баштардын алдында мына комузду кармап отурасың, анда комузду күү чертүү менен баштабайлыбы, кандай дейсиң? Макул. Кайсы күнү ойноп бересиң бизге? Мукаш Борбуев, Таң булбулу. Ай, бале, сонун экен, када баштайлы.
баракелде, азаматсың, Данияр. Аябай сонун, фальши жок, таптаза ойноп бердиң да, анан кулактын кужурун кантип ойнодуң, азаматсың. Сен 2 жылдан бери барып аткан болсоң, бирок аябай техникаңы жакшы өздөштүрүп турсуң, чоң комузчуларда да чертеткенсиң. Агайың тууралуу айтып берчи, ким үйрөтөт сага комузду, кайсыл жактан машыгасың? Агайым Эмилбек Эсеналиев, мен Жумамедин Шералиев атындагы номер 6 балдар музыкалдык искусство мектебинин комуз классынын 2 классында окуйм. Эң сонун экен. Агай болсо сага кандай ыкмалар менен үйрөтөт? Бардыгы эле комузчу балдар, кичинекей балдар, сага окшогон балдар көп эле келишет. Анан 2 жыл болсо дагы бирок мынчалык таза чертип ойной алышпайт да. Силердин кандай десем, өзүнчө ыкмаңар бар окшойт, Ооба, мен өзүм айылымда бир Нарк деген студия бар болчу. Ошака 3 жылдай катышкам. Аяктан үйрөнүп, анан Жумамедин Шералиев мектебине келдим. Кайсыл айылдан болосуң? Күнтуу айылынан болом. Демек, Күнтуудан 6 музыкалык мектепке чейин күндө келип турат экенсиң да? Ооба. Бир жумада 2 жолу келем. Канча убакыт кетет? 1,5 саат, 2 сааттай убакыт кетсе керек. Ооба, 1,5-1 сааттай кетет. Эмне үчүн дал ошол 6 музыкалык мектепке барып калдың? Эмне үчүн Эмил агайга барып калдың? 6 мектеп мындай жакшы үйрөтөт. Мындай жакшы да, кийчи. Ошо киргем. Демек, сага жан дүйнөңө жагып, ал жактын үйрөткөнүн жагып, анан келген экенсиң да? Комуздан тышкары кандай илимдерге барыңыз келет? Комуздан тышкары пианиного баргым келет, гитарага баргым келет. Негизи башка аспаптарда ойнойсуңбу? Жок, ушу комуз эле. Гитара кичинеден үйрөнүп келатам. Сонун экен. Комуз сен үчүн эмне? Комуз мен үчүн жакшы аспап. Чоң комузчу болгум келет. Кайсы комузчу болгуңуз келет? Кайсы комузчу жагат? Атай Огунбаев жагат. Закирбек жагат. Дагы? Дагы Токтогул Сатылганов. Ошо. Башкаларга салам айтсаңыз болот? Үйдө тайнем, таятам, жана Эмилбек Эсеналиев агайым, жана классташтарым, жана мугалим. Салам айтам баарыңарга. Кайсы комузчу болгуңуз келет? Чоңунда Атай Огунбаев. Ушундай Атай Огунбаевга окшош комузчу болгум келет. Келечекте пландарыңыз кандай? Келечекте пландарым чоңойгондо музыкант болгум келет. Музыкант болгуңуз келет, Комуз менен ушу комуз илимине барып, ушу комуз илимин кайра улантасызбы же музыкант болуп кетесизби? Комуз илимдерин улантам. Улантып дагы көп аспаптарды черткенге аракет кылам. Дагы бир кууну чертпеп коесузбу? Нурак Абдрахманов, Алтын балалык.
Ай, баракелде азаматсың. Айтсаң, бир күнү үйрөнүш үчүн канча убакыт кетет? Мисалы, алтын балалык күнү бир жумада үйрөнүп бүткөн. Бир жумада элеби? Ооба. Черткен эң жакшы, эң узун күнүңүз кайсы? Эң узун актамак, көктамак. Жакшы көргөн күнүңүз? Жакшы көргөн күн Машботой. Машботойду да черте алсаң керек. Ооба. Аны канча убакытта үйрөндүң? Анткени Машботойду чертүү оңой эмес да. Аны бир айда үйрөндүм. Эмнеси жагат сага Машботойдун? Кайсыл кайрыгы жагат көбүрөөк? Машботойдун кол ойноткондору жана опа деген жери. Ошол жактары жагат. Негизи эле ушул Машботой ар дайым бизде салтанаттуу иш-чара болсо сөзсүз ойнолот эмеспи? Анан дагы биздин Ала Тоо аянтыбызда дагы майрамдар болсо, ал жака да барып чертип каласыңбы? Ооба. Мектепте өзүңүздүн мектебиңизде чертип бересизби? Көптөгөн катышууда. Ооба, мектепте кээде конкурстар болуп турат, ошол жактарга барып чертип турабыз. Конкурс демекчи, бул комуз аспабы менен конкурстарга катышып атасыңбы? Ооба. Кандай конкурстарга бардың, жана байгелериң кандай болуп атат? Орундарды алып атасыңбы? Ооба, жана быйыл көлгө барып келгем. Көлгө барып 3-чү место алып келгем. Эң сонун экен. Бул демек биринчи жолу катышкан конкурсуң экен да? Ооба. Чет жака барып конкурстарга катышкан эмессиз? Жок. Кел эми үй бүлөң тууралуу сүйлөшөбүз. Сенден да башка комузда кол ойноткондор барбы бир туугандарың арасынан? Жана канча бир туугансың? Мен тайкелерим комуз ойнойт. Ошо тайкелерди көрүп, ошолордон үйрөнүп, комузга киргем да. Мен өзүм 4-1 тууганмын. Сенден башкалар дагы комузда кол ойнотобу же сен элеби? Жок, үйдөлөрдөн мен эле. Сиз эле комузга кызыгат экенсиз? Ооба. Анан комузду кечке чертип үйрөнгөндө башында үйрөнө албай, сөзсүз түрдө фальш чертип, таза черте албай ушинтесиң да анан үйдөн машыгасың. Башыбыз ооруп кетти, болду токтотчу деп урушпайбы сени? Жок. Андай учурда кандай кабыл алышат? Өзүнчө бекинип алып үйрөнөсүңбү? Кечинде чертип атсам, кээде үй бүлөлөрүм тажап кетет. Болду токтотчу дейби? Ооба. Кайсы учурда көбүрөөк машыгасың? Күнүгө эле машыгам негизи. Күндүзбү же болбосо кечкисинби? Кечкисин машыгам. Ошондо байкеңиз чертип, ошол комуз чертет экен, анан ушул байкеңиз сизге комузга алып бардыбы же өзүңүз комузга барыңыз келдиби? Тайкелер, Мен өзүм комузга баргым келди. Тайкелеримди черткендерин көрүп, кызыгып, өзүм комузга бардым. Негизи көйлөрдү чертип жатканда сага көбүрөөк кандай эргүү келип чертесиңби же болбосо ноталарды эстеп, мындан кийин ля, мындан кийин фа деп чертесиңби же болбосо бир окуяныбы же балким жаратылышты элестетип алып чертесиңби? Окуя жана жаратылышты ойлоп чертем. Кандай жаратылыштын кайда көбүрөөк жагат? Мисалы үчүн балким сага суу жагышы мүмкүн, же болбосо жайлоо жагышы мүмкүн, же көл жагышы мүмкүн. Мага жайлоо көбүрөөк жагат. Эмнеси менен жагат? Жайлоо, жашыл чөп. Ошо. Быйыл барасыңбы жайлоого? Ооба, барам. Кайсыл жайлоого көбүрөөк? Кайсыл жайлоого барасың негизи эле? Быйыл Кочкор жайлоосуна. Кочкор жайлоосуна барасың, Сенин күү черткениң бизге аябай жакты. Азаматсың, дагы кайсыл күүнү ойноп бере аласың бизге? Балким актамак, көктамакты ойноп бересиңби же Машбот ойноп бересиңби? Кыскараак кайсы күү бар? Актамак, көктамак узунураак болуп калат, Кайсыл күү бар кыскараак? Кыскараак күү Машбот ойноп берейин. Сонун болот, кел анда. Күйлөп жатат, Күүгө келдиби? Анда баштадык.
апа. Азаматсың, Данияр. Кыргыздын дал ушул комузун ар дайым унутпай, дал ушундай кандай үйрөнсөң, ошондой болуп дагы кийинки муундарга сөзсүз түрдө жеткирет деп ишенебиз. Аябай сонун чертет экенсиң. Дал ушулдай болгон сонун таланттарды тарбиялап жаткан, комузду эң мыкты деңгээлде үйрөткөн Эмиль Эсеналиев агайга да рахмат. Дал ушундай болгон сонун окуучуларды тарбиялап жүрө бериңиз. Анан Данияр сага биз мындай болгон сонун балмуздакты белекке бергибиз келип жатат. Биздин өнөктөшүбүз Шинлайн компаниясынын дал ушундай болгон балмуздактары абдан даамдуу, ысыкта болсо чаңкоону кандырат. Данияр, ар дайым жашооң дал ушул балмуздактай даамдуу, таттуу болсун. Рахмат. Келе Данияр, анда бул жакта камераны карайлы дагы саламдарды жолдойлу. Нуржанчы, биз уже саламды жолдоп койгонбуз. Салам жолдоп койдуң, бардына тең. Анда сага кең келечек каалайбыз. Сөзсүз түрдө кыргыздын комузун дүйнөгө таанытып жүрө бер. Достор, ал эми биз болсо дал ушундай сонун күүлөрдү уктук, дал ушундай сонун күүлөрдүн нотасында биз сиздер менен коштошобуз. Кайрадан эмкиде Даниягим көрсөтүүсүнөн жолукканча дейбиз. Кош кула достор.